Кыргыз радиосунда Шашкедеги Дилмаек уктуруусу. Кыргыздын залкар жазуучусу, улуттук адабиятыбызды ааламдын чар тарабына тааныткан улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөнүнө быйыл жакынкы күндөрдө 14 жыл болот. Ооба, элибиздин руханий түркүгү Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнь күнү жарык дүйнө менен кош айтышкан. Андан бери артында калган баа жеткис мурастары аркылуу улуу талант экинчи өмүрүн улап келет. Бүгүнкү уктуруубузга адабиятчы, Кыргызстан мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова катышат. Сөз улуу жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу болот. Программаны мен Элмира Ажыканова алып барамын. Баягы 8 томдугуна тетиги эң алгачкы аңгемелеринен тартып кирбедиби? Ана ошол аңгемелердин эң алгачкы бир 2-3 аңгемесинин кийинкилер менен өзгөчөлүгү бардыр да. Боло турган нерсе, табигый нерсе да. Мисалы үчүн алгачкы аңгемелери, үйрөнчүк аңгемелери дейбиз да. Өзү деле ошондой. Айтматов өзү деле ошентип айтып жүрөт. Анан мына бул Акжан, Түнкү Сыгатта кадимкидей жазуучу катары калыптанып калган, өз стилин тапкан жазуучу деп айтсак болот да. Бирок албетте ал аңгеме жанрынын өзүнүн табияты болот, өзүнүн өзгөчөлүгү болот дегендей повестке салыштырмалуу. Өзүнүн көтөргөн проблемалары болот. Ошол жагынан аңгеменин мыкты үлгүсү деп койсок болот. Анан эми адабий коомчулук жакшы эле билет, ушул Айтматовдун алгачкы 3 аңгемеси Акжан, Түнкү Сыгат. Алгачкы 3 аңгемеси Кеңешбек Асаналиев тарабынан 1956 жылы Жазуучулар союзунун пленумунда абдан жакшы белгиленип, Айтматов жаңычыл багыттагы жаңы жазуучу. Мындай деп айтат, кадимкидей айтат да, Айтматов сөзгө сараң жазуучу, сюжетти жаңыча кура билет деп өзгөчөлүгүн көрө билген да, ошол алгачкы эле 3 аңгемесинен. Андай бетме-бет повесть али жазыла элек болчу. Айтматов Москвага барып жанагы жазуучулардын курсунан окуй элек кез эле дегендей да, дүйнөлүк даңкы чыга элек кез болчу. Бирок ошол алгачкы 3 аңгемесинен Айтматовдун ким болоору алдын ала көрүнүп турат. Айтматовдун соңку чыгармасы тоолор кулаганданын котормолору жөнүндө сурагым келет да. Мисалы, сиз окуп көргөндүрсүз да. Жана 2-3 киши которбодубу? Сиз кайсынысына ынайсыз, кайсынысына мындай ынабайсыз? Ооба, бир чыгарманын бир канча котормочу тарабынан которулганы бул дүйнөлүк практикасында бар да. Анан Айтматовдун мына акыркы тоолор кулаганда романы 3 вариантта которулду деп айтсак болот. Анан бири Абибила Пазыловдун котормосунда болду, экинчиси мен чынында бул кишилердин атын мурда кийин уккан эмес экенмин. Аял кишилердин фамилиясы жүрөт, азыр эсимде жок болуп атат. 2 киши которгон экен, ошолордун котормосунда жарык көрдү. Анан үчүнчүсү акын жазуучу Самсак Станалиевдин котормосунда болду да. Анан дагы эле айтам, мен өзүмдүн жеке пикиримди бирөөлөргө таңгуулагым келбейт, бирок албетте 3 котормосу менен таанышып чыктым. Мисалы үчүн Абибила Пазыловдун котормосу жөнүндө айта турган болсом, эми бул киши Айтматов өзү мындай өтө кооз сөздөрдү издебейт. Ал киши мындай жөнөкөй табигый сөздөр, же болбосо жана активдүү лексика деп коебузбу? Турмушта адамдар кандай сөздөрдү колдонсо, ошол эле жөнөкөй сөздөр менен жазат да. Абибила Пазылов тескерисинче мындай өтө эле татаалдаштырып, көркөмдөп, аябай бир кооздоп салганда, мисалы үчүн эң бир жөнөкөй мисалы, мен мисалы үчүн окуп отуруп анан бир жерине келгенде айластан күлүшкө туура келди. Элим бар эле билсе керек, жана 10 күлүңдөн бир ачыла элек деген фразеологизм сөз бар да. Эми ошону ал киши 10 чечегимдин бир мандалагы бүрдөй элек дейт. Мен ойлойм, кыргыздар мынтип айтпаса керек деген, оюна да келбесе керек. Эми бир мисалы да. Анан эми көркөм чыгарманын которууда сөз которулбаш керек. Сөздүн өзү эле которулбаш керек. Анда образ которулуш керек. Мисалы үчүн Пазыловдун котормосунда мен жеке көз карашымда да, Арсен Саманчин болбой калган. Мисалы үчүн ал бир жерде бир сайпана, ого жок жигит, бир жерде бир ички маданияты жок, бир орой, ушундай болуп калганда, же болбосо Жаабарсын образындагы жанагы сырттандык, калбааттык дейбизби, бир ушундай касиет жок да. Ал эми берки эки автор биригип которгон котормо жөнүндө айта турган болсом, эми бул котормо көбүрөөк оригиналга жакыныраак, сөзмө-сөз которууга аракет кылышкан, эч нерсесин калтырбай эле деп. Анан ашык өзүлөрүнүн кошумча да жок дээрлик. Но бирок бул мындай көркөм котормо болбой калган да, менин оюмча. Бул дагы өзүнчө бир бухгалтердик котормо да, баягы сөзмө-сөз которулат, анан лексикасы жардыраак, отурду, турду, келди, барды дегендей сөздөр менен которулуп калган да. Самсак Станалиевдин котормосу эми ал эки котормого караганда менин оюмча бир топ жакшы чыккан.
Биздин Айтматов таануучу окумуштуулар Айтматовдун чыгармачылыгынын ар тарабын изилдеп жүрүшөт да. Изилдене элек тарабы барбы? Сөзсүз. Айтматов деген океан. Айтматовду белгилүү Айтматов таануучу Акматалиев агай Айтматов каза болгондо бир гезитке бир макала жазып, ошондо айтып тур эле, биз Айтматовдун замандаштары, 20-жылдын адабиятчылары Айтматов таануунун кириш сөзүн гана жаздык. 21-кылымдын өзүнүн Айтматову болот, 22-кылымдын өзүнүн Айтматову болот. То есть биринчи, экинчи жана соңку баптары ошол кылымдарда жазылат деп. Анан Айтматовда эми даже тематикага бөлүп алып, Айтматовдагы согуш темасы, сүй темасы, мекен темасы деп дагы тереңдетип изилдей берсе боло турган нерсе да. Анан чеберчилик жаатында дагы аткарыла элек көп иштер бар. Негизи бул Айтматов таанууну албетте дүйнөлүк деңгээлге чыгып кеткен орус Айтматов таануучулары бар да. Же болбосо Германияда, Англияда, Японияда, Индияда, Кытайда, в общем, дүйнөнүн болгон бурчтарында Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча илимий изилдөөлөр жазылып, китептер чыккан дегендей. Булар дагы эле улантыла берет. Бирок мындай да, Айтматов кыргыз дүйнөсүнөн алып, кыргыз турмушунан алып жазгандан кийин башка чет өлкөлүктөр мындай аңдай албай кала турган жерлери болот да. Сөз ал нерселерди мисалы үчүн кыргыздын адабият таануучулары, адабиятчылары тереңдетип изилдеш керек да. Айнура Кадырмамбетованын «Чыңгыз тоого чыйыр жол» деген макаласы басма сөз бетине жарыяланды. Мында ал эки маселени козгойт. Биринчиси Айтматовдун каармандарынын аттары, ысымдары тууралуу. Экинчиси каармандардын тегерегиндеги пейзаждык сүрөттөөлөрдүн мааниси жөнүндө. Эми сөз ушул жөнүндө болсун. Мындай да Айтматовдун чыгармаларында ашыкпаш эч нерсе жок. Анда портреттик сүрөттөө дагы, пейзаждык сүрөттөө дагы, интерьердик сүрөттөө дагы ошол каарман менен кошо дем алып тургандай. Каарман кайгырса кайгырып, кубанса кубанып тургандай да. Же болбосо жанакы Айтматовдук идея кандай багытта өнүгүп атса, ошону ошол эле аны курчап турган тегерегинде болуп аткан жөнөкөй эле бир окуялар ошого өзүнүн салымын кошуп, кандай десем, өлчөөчү прибор катары көрсөтүп турат да. Вот ошолордун бири мисалы үчүн өтө эле бир жөнөкөй нерсе ак кемеде. Кичинекей бала бар да. Анан ал болсо, ал азырынча кичинекей бала. Ал баягы чоңдордун, адамдардын дүйнөсүн тааный элек. Жаман адам деген кандай болот, жакшы адам деген кандай болот, деген нерсени, кул адам деген кандай болот билбейт. Но бирок анын өзүнүн кичинекей дүйнөсү бар да. Тегерегинде чөптөр, таштар бар да. Анан ошол чөптөргө кадимкидей Айтматов мүнөздөмө берет да. Мисалы үчүн бир үч чөп жөнүндө өзгөчө айтат. Кокот экен, анан чырмоок чөп, анан дагы бири жана тулаң чөп деп да. Анан мынтип атпайбы, кокот экен менен күндө чабышып өтпөсө баягы моокуму канбайт. Бирок кокот экен күн санап өсүп баратат. Кимиси жеңерин билбейбиз. Билбейм дегендей баяндалат да. Жанакы чырмоок чөп жөнүндө, эми чырмоок чөптү бала кезинде баарыбыз эле билебиз да, айыл жеринде өскөндөр арыктын жээгине өсөт да. Анан чын эле кичинекей гүлдөрдү ачат. Эми Айтматовдун көрөгөчтүгүн карабайсызбы? Ошол кичинекей баланын көзү менен карап айтат да. Бала ушуну жымыгыйчу, жумшак чөбүм деп жакшы көрөт да. Анан айтат да, булар жомокчу чөптөр. Башка чөптөр күндүн батканын, чыкканын көп. Эми аны чыгарманын өзүнөн окуш керек. Вот ушундай айтат да, өсүп атса дейт, бул гүлдөрдөй тертең менен күн жаңыдан чыгып, күндүн мурду тийгенде улаа бир гүл көзүн ачып, анан кийин бири-бирине түндө көргөн түштөрүн айтышып жаткандай. То есть жомокчу гүлдөр дейт да. Анан анын жанынан жүгүрүп өтүп бараткан кумурска дагы алардын жомогун тыңшап угат дегендей сүрөттөсү бар да. Тулаң чөп жөнүндө айтат, бул байкуш эми чөп шамал каяка айдаса ошол жака ийилип жүгүнө берет. Анан кокусу эле жамгыр жаап, бир мөндүр жаап койсо, Кудай бетин салбасын, буту болсо качып кетчүдей болот. Бирок ал жөн эле кууланып атканы. Анан кайрадан жел жүрсө эчтеке болбогондой, жел каяка соксо ошол жакты көздөй ийилип эме болот. Эми бул жерде эмнени айткысы келип атат? Эми Айтматов ошол чөптөрдү жөн эле сүрөттөп коеюн деген жок. Просто алдын ала айтып атат, көрсө адамдардын арасында дагы жаратылыштын дүйнөсүндө ушул чөптүн түрү болгон сыяктуу адамдардын арасында дагы ушундай түрлөр болот экен да. Мисалы үчүн кокот экенди Ороскулга алдырдан салыштыруу бар. Же болбосо жанагы тулаң чөп. Бир караганда Сейдакматты эске салат да. Эми үчүлүү үй бүлө бар эмеспи ошонун тегерегинде. Жанагы чырмоок чөп бул момун. Момун байкуш момун да. Өзүнчө бой көтөрүп өсө албайт. Жер боортокто өсөт же башка өсүмдүктөргө чырмалып өсөт да. Ошол эле убакта ошол чырмооктун да өзүнүн бир артыкчылыгын көрүп атат да бала. Бул ошол чыгарманын жалпы сюжети, андагы идеялык концепция, образдар системасы менен бекем карым катышта киргизилген нерсе да.
Айтматов эми рас ушинтип кичинекей балдардын дүйнөсүнө байкалып байкалбаган нерселерди байкап атайын маани берип жазып аткандан кийин демек автордук идеяны алып жүрө турган каармандарына деле атты жөн эле ой келди кое коюп болсо керек да. Мисалы үчүн ошол эле момунду алып көрсөк, момун дегенче эле адам деп атпайбы да, балага болсо атайлап ат койбойт. Бул бала деген бул тазалык, ал еще жанакындай чоң адамдардын ар кандай жаман адамдарга аралаша элек таза балалыктын бир символу катары. Ошол себептен ага бир конкреттештирип ат койбойт. Же болбосо Орозкул деген. Эми бул бир караганда турмушта көп эле кездешип жүргөн, эми Орозкул аттуу жакшы кишилер бар, но көркөм чындык деген бар, анан турмуш чындыгы деген бар да. Көркөм чыгармага киргенде эгерде жазуучу ушуларга бир өзүнчө бир көркөмдүк жүк тагып, бир символикалык деңгээлге көтөрүлө турган болсо, алар уже кошумча дагы бир маани алып калат да. Мисалы үчүн Орозкулду чечмелеп көрө турган болсок, бул деген Карасаевдин сөздүгү боюнча Ороз деген бул сөз бул рус күн деген сөздөн. Же болбосо гер деген бул орозгер деген сөз бар кыргыздарда, орозгер деген сөз бар. Гер деген бул күнүмдүк тиричилик. То есть кул деген эми кыргыздын эле сөзү. То есть күнүмдүк тиричиликтин кулу дегендей бир чечмелесе да болот да, ушундай мааниде. Эми Жамиля деген сулуу деген да, асел. То есть ар бир каармандын өзүнүн аты өзүнө жарашып турат да, бап келип турат. Же болбосо Танабай Чорону ала турган болсок, эмне үчүн Чоро? Чоро жакшы адам действительно. Танабайдын досу. Бирок ал киши чоролук тартип менен, то есть мамлекеттин кызыкчылыгын, анын саясатын жактай турган, коргой турган адам да. Анан андагы кемчиликти көрүп турса дагы чоролук тартип менен аш бетке чыгып күрөшпөйт да. Мына сиз Турция өлкөсүндө өткөн кайсы бир иш-чарада ошо Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу доклад жасадыңыз, Докладда эмнени айттыңыз? Конференцияда мен Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө доклад жасашка туура келди. Анан мен анда айттым, Айтматовдун чыгармачылыгы бул океан чындыгында. Азыр менин айта турганым ошол океандын бир тамчысы гана жөнүндө болмокчу деп. Анан эми баарыңыздарга жакшы тааныш, эми Түркияда Айтматовдун чыгармачылыгын абдан жакшы билишет. Тем более ошол жанагы мен барган чөйрөдө адабиятчылардын, илимпоздордун, маданият кызматкерлеринин чөйрөсүндө баарыңыздарга жакшы белгилүү. Деңиз бойлой журткун ала дөбөт повести жөнүндө айткым келип атат деп. Анан мен мында дагы ошол белгилүү Айтматов таануучу Георгий Гачевдин сөзүнөн баштадым да. Георгий Гачев ушул повестин алгач окуганда, Айтматов атайын бандерол жибериптир да. Күндөлүгүндө жазылып турат кишининчи. Ушунчалык толкунданып колум алдым дейт да, Айтматовдон келген бандеролду анан ачып, ушул Айтматовдун жаңы повести басылган журналды окудум. Анан бул чыгарманы окуп чыккандан кийин менин оюма биринчи эле келген нерсе жана чыгыштагы бир притча эсиме келди дейт да. Ошондо бир падыша бүт аалымдарды чогултуп алып да, өзүнүн карамагында. Анан айтат да, бул жашоонун маңызы жөнүндө мага китеп жазгыла. Китеп жазгыла деп тапшырма берет да. Анан аалымдардын баары чогулуп бир канча убакыттан кийин бир 20 томдон турган китеп алып келишет. Анан баягы падыша эми жаш келип калган адам анан айтат да, 20 том бул көп, абдан окушка кыйын, кыскарткыла дейт. Дагы бир канча убакыт өтүп 5 томдук китеп алып келишет. Анан аны дагы айтат, бул да көп, дагы кыскартыш керек деп. Анан ошол аалымдар баары чогулуп ошол жана 20 томго сыйган мазмунду бир китепке сыйдырып алып келген учурда падыша өлүм алдында жаткан болот да. Анан айтат да, айттың, мен силердин китебиңерди окуганга убактым жок, бирок айткылачы бир сөзү менен, деги бул жашоонун маңызы эмне деген десе, эми бул жашоонун маңызын кыска айтышка болбойт, но бирок эгер айта турган болсок, туулдум, жашадым, кыйналдым, өлдүм деп гана айтышка болот деген экен да. Анан айтат да, Айтматов ошол сыңары дейт, бул жашоодогу бардык адамзаттын көйгөйүн бир кайыкка батырып койгон деп айткан да. Ушинтип эле айтып, анан дальше ал баягы өзүнчө чечмелеп кеткен. Анан мен ушул жерден ойду тереңдетип мен мындай деп айттым да, эми бул жерде жанагы деңиз, анан деңиз бойлой журткун ала дөбөт, то есть жана нефилер жашаган жээк. Анан Айтматовда жанагы ошол көрүнүштүгө кошумча маани берүү, метафоризация, символдоштуруу абдан күчтүү. Анан мен айттым, силер элестеткиле, деңизди бул космос мейкиндиги. Космостон жерди караганда кандай көрүнөт карта? То есть ала була топтой көрүнөт да. То есть бекеринен ал жанагы деңиз бойлой журткун ала дөбөт. Деңиз космос мейкиндиги, анын жээгиндеги жана нефилер жашап турган кичинекей аралча, бул жердин кичинекей макети. Бир караганда да. Анан кайрадан ошол космос мейкиндигине кайык чыгып атпайбы? Ал кайыкта улуу муун бар, орто муун бар, кичүү муун бар да. То есть орган карыя, Имрайын ата, Кириск, кичинекей бала да. Өткөн чак, учурчак, келер чак. Же болбосо
өткөн чак, учур чак, келечек да. Эгерде өткөн чак, учур чак келечекке кам көрбөсө, кайык көңтөрүлүп космос бейкиндигинде жок болмок да. Келечек жок болмок, значит келечек жок болгондон кийин өткөн чак да жок, учур чак да жок да. А эгер ошол бир кайыктагы 3 адам 3 муун сууталашып мушташа баштаса, эмне болот эле? Вот Айтматов ушундай формага салып, жер жүзүндө адамдарды бир боордоштукка, акыл, эстүүлүккө, то есть дүйнөдө эми жанагы 50 жылдардан кийин, то есть жанагы космос өздөштүрүлгөндөн кийин жанагы ядролук жарыша куралдануу деген күчөп кетпедиби да? Же болбосо кансыз согуш, жанагы диний карама-каршылыктар, экономикалык карама-каршылыктар, саясий системалардын ортосундагы карама-каршылыктар дегенде курчуганда, ал Айтматов ушундай бир формада дүйнө жүзүнүн элдерин мындай бир биримдикке чакырып атат деген нерседи айттым. Анан менин ыраазы болгон нерсем ал менин салымым эмес. Ал Айтматовдун ушунчалык терең философиялык чыгарма жазгандыгы. Экинчиден, Айтматов ошол бүткүл дүйнөлүк окурмандарга ушунчалык сүймөнчүктүү экендиги да. Анан конференция бүткөндөн кийин ушунчалык көп кишилер келип, сиздин билдирүүңүз абдан кызыктуу болду деп айтышты. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ар бир жазган чыгармасы өзүнүн артынан коомчулукта кызуу талаш тартыштарды, көптөгөн адабий иликтөөлөрдү, талдоолорду жаратты. Көптөгөн илимий иштер жазылып, жакталды. Бул демек аны изилдеп, иликтеп бүтүштү деген сөз эмес. Айтматов али чети ойло элек катмарланган чоң кенч. Анын чыгармалары муундар арасында улам башка аспектиден, улам башка көз караштан изилдене бериши ыктымал. Маектешибиз Айнура Кадырмамбетовага ушул өңүттөгү сурообузду жолдосок. Кийинки учурларда ушул адабий чөйрөнүн адамдары тарабынан мындай бир ойлор айтылып жүрөт да, Айтматовду жаңыча бүгүнкү көз караштан изилдөө керек деген. Эгер ушул ойлор чын боло турган болсо, анда ошол эле Асаналиевдин, Садыковдун, Үкүбаеванын, Акматалиевдердин эмгектери, изилдөөлөрү кайсы бир деңгээлде мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготуп коебу? Ушу жаңыча көз караштан деген туурабы өзү? Жаңыча көз караштан деген да туура, бирок аларды эскирип кетти деп айтууга болбойт. Бул турмуш деген өзү ушундай да. Ар бир дуур өзүнүн талабын коет. Мезгилдин талабы болот да. Мисалы үчүн 20-жылдары жөн эле адамдарга коюлган талап менен азыркы күндөгү адамдарга коюлган талап, мисалы үчүн окумуштууга же врачка же башка бирөөгө коюлган талап дайыма бирдей боло бербейт. Бирок бул деген сөзсүз эле ошол мурдагы изилдөөлөрдү, табылгаларды, мурдагы баягы алынган билимди баарын жокко чыгаруу же ашалар өзүнүн убактысын бүтүрүп койду деген эмес. Илим, турмуш дайыма жаңыланып, толукталып туруш керек. Бул баягы жаңыча изилдөө керек дегенде бул туура эмес деп айтканга да болбойт. Ошол эле учурда мурдагы изилдөөлөр сөзсүз эле эскирип калды дегендик эмес да. Ошол мурда мисалы үчүн изилденген нерселерди жаңы окумуштуу, жаңы илимге келип аткан окумуштуу ошолорду окуп, түшүнүп, анан бүгүнкү күндө дагы кандай толуктоо кирсем болот? Же болбосо ошол эле изилдөөчүлөрдүн эмгегинде, мисалы үчүн бир эле изилдөөчү баарын түгөтө изилдеп койбойт да, маселенин бир жагын караш мүмкүн. Эми мен бу ягын карашым керек деп туруп, анан ошол эле Асаналиевге таянып, ошондон алган билимге таянып, анан аны андан ары өнүктүрүп, улантып, толуктап кетиш керек да. Бул ошондо гана өнүгүү болот. Болбосо мен эле кыйынмын деп чыга калган бул өзү туура эмес да. Сиз өзүңүз Аңгемеге сыйган роман деген макала жаздыңыз да. Бул макала Айтматовдун жанагы убить не убить, өлтүрүү же өлтүрбөө деген аңгемеси жөнүндө болуп атпайбы? Мисалы мен окурман катары Айтматовду согушка болгон мамилесин, согуш жөнүндөгү ойлорун жанагы Саманчынын жолу повести менен толук берип бүткөн болуш керек деп ойлочумун да өзүм. А көрсө анын согуш жөнүндөгү ойлору аны менен бүтпөптүр да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, Аңгемеге сыйган роман деп. Демек бул жерде дагы эле ошол согушка болгон мамилесин билдирип атат да. Ооба. Эмне үчүн башка прозаиктер ушул ойду ага чейин ойлошкон эмес да? Чынында бул Аңгемеге сыйган роман деген макалам 2005-жылы, 2005-тин башында чыккан да. Бул жанакы кийин тоолор кулаганда деген романга ушул жанакы убить не убить деген эмеси Арсен Саманчындын бир чакан чыгармасы катары кирип атпайбы? Ошол бөлүк чыкканда мен ушул чыгарманы окуп анан аябай мени кызыктырып калды. Негизи Айтматовдун чыгармалары эми адабиятты түшүнгөн кишилердин көбүнө эле кызыктырат. Бизде ошо кыргыз адабиятчыларынын ичинен Айтматовго бир жолу кайрылып өтпөгөн адабиятчы деле жок өзү негизи. Жок эле дегенде башка маселе жөнүндө айтып келатып, Чыңгыз Айтматовго бир таянып өткөн жерлери бар да. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн мени Айтматовдун бардык чыгармалары кызыктырат. Жана
окуп бүтсөм деле мен анын сюжетин билем, бирок айрым бир учурларда ушу Айтматовдун чыгармаларына кайрадан кайрылып, кайра башынан окуй берем. Мен ал эч убакта да жатпайт да. Ошол сыяктуу мен бул жанагы убить не убить деген биринчи орус тилинде чыккан, өлтүрүү же өлтүрбөө деген ошол аңгемени окуганда абдан кызыгып калып, анан ошол жөнүндө макала жазгам да. Чынында бул аңгеменин ичине чакан эле аңгеме, бир жанагы жаш бала Сергей. Ошо Сергейдин согушка бараткан учуру эле сүрөттөлөт. Анан аны энеси кантип, атасы кантип узатты, ушул эле маселе. Бирок ошондо жанагы азыркы глобалдык маселе. Эми азыр деле согуш токтобой уланып атат го. Вот ошол маселе камтылганда, анан мындай алганда тигил жерде да өзү ошентип берилет. Тоолор кулаганда анын бир бөлүгүн түзүп турса дагы, ал Арсен Саманчиндин бүткөн чыгармасы катары эметилет да. Анан мен ошондо ушу аңгемеге сыйган роман деп айттым эле. Анан мен ушул эле ойду улантып кетейин, жана сиз айтпадыңызбы, согуш темасы мен тиги Саманчинин жолунда эле бүттү го деп. Жок, бүткөн жок. Бул акыркы тоолор кулаганда романында дагы терроризм маселесине кайрылып, анан чыгарманын негизги сюжетинде бул терроризм маселеси бар, бирок баягы чакан деңгээлде да. Бирок Арсен Саманчиндин ойлорунда же болбосо жанагы прессага чыккан макалалары жөнүндө, же жана телефондон сүйлөшүп атпайбы, сенин жанагы Кудай жөнүндө макалаң, биздин ар түрдүү багыттагы, мисалы үчүн христиандар, церковдун кызматкерлери, поптор, анан биздин мечиттин кызматкерлери, имамдар да, ошолор чогулуп келип бизге мындай сенин макалаңа каршы, медиа форумда сөйлөгөн сөзүңө каршы ушундай бизден кечирим сурасын деп атат Саманчин деген сыяктуу ойду айткан жерлери бар эмеспи? Анан Айтматовдун ошол романын окугандан кийин мен мындай ойлоп калгам да, кайсы бир деңгээлде ушул дин, терроризм маселесин, согуш, мына жер жүзүндөгү цивилизацияны талкалап кое турган нерселерди мындай бири-бирине байланыштырыптыр да. Анан муну ушул маселени дагы бир кайрылып караш керек экен деп. Эми бирок ошого чамам жетпей жүргөн мына конференциянын алдында 2 китеп чыгардык да. Биринчиси ушул конференцияга утурлап Айтматовдун асыл ой берметтери деп, муну түзүүчүлөр Кеңеш Жусупов, Акматалиев, анан Дербишева, Замира Дербишева эже үчөө биригип түздү. Дербишеванын орус тилинде, Жусупов менен Акматалиев агай кыргызча бөлүгүн түздү. Кеңеш Жусупов агай анын Айтматовдун жана публицистикасындагы асыл ой берметтерин, учкул сөздөр, мындай акылга толгон данышман ойлорду чогултту. Акматалиев көркөм чыгармаларындагы. Анан ошол үчөөнү бириктирип Айтматовдун асыл ой берметтери деп чыгардык. Анан экинчи китеп болсо Вселенная сотворена любовью деген, же болбосо сүйүү менен жаралган аалам деген китеп түзүлдү да. Мында Айтматовдун жанагы постсоветтик мезгилде 90-жылдардан берки интернет булактардагы, анан жана орусча гезиттердеги интервью маектери чогултулган да. Анан мен аны азыр окуганга мүмкүнчүлүгүм болгон жок, себеби конференциянын алдыңкы күнү эле биздин колубузга тийди. Мен мынтип баракта отуруп эле таң калган нерсем мындай болду, жанагы Айтматов Арсен Саманчиндин макаласы медиа форумда сөйлөгөн сөзү дегенди көрсө, Айтматов өзү 2004-жылы Москвада өткөн медиа форумда ошол эле «Вне слова нет Бога и Вселенная» деген ушундай эмеде сүйлөптүр да. Анан ошол сөзү кайсы бир гезиттен алынып, анан ушул жинакка кириптир да. Түзүүчүлөр Акматалиев агай, Абдыжан Амантурович Айтматов, анан биздеги кызматкер Нурзина Исаева деген экөө биригип түзүшкөн. Жазуучулуктун өзүнүн кызык сырлары болот эмеспи? А улуу жазуучунуку андан бетер табышмактуу да, таң калыштуу да болот экен. 2004-жылы Москвада өткөн кайсы бир форумда жасаган доклады андан кийин жазылган «Тоолор кулаганда» романындагы Арсен Саманчиндин жазган макаласына айланганы кызык көрүнүш. Адабиятчы Айнура Кадырманбетова менен маегибизди уланталы. Мына ушул өлтүрүү же өлтүрбөө, муну өзүнчө аңгеме деп да карадык да, өзүнчө аңгеме деп карадык. Бирок ошол эле учурда ал жанагы тоолор кулаганда чыгармасынын ичине да кирип атпайбы, э? Ошол сыяктуу эле кылым картар бир күндүн ичине кийин жазган жанагы тиркеме сыяктуу Чыңгызхандын Ак булут, э? Ушул нерселер жазуучунун кандай ыкмасы болду экен да, мисалы чыгарманын бир бөлүгүн мурда жазып коюу, аны өзүнчө чыгарма кылып чыгаруу, же болбосо кийин жазып кайра өзүнчө. Мисалы тоолор кулагандадан мурда жазылганбы? Өлтүрүү же өлтүрбөө? Мен эми аны айта албайм. Ушундай болот кээде чыгарма. Мисалы үчүн, айдат да, мен Ак кеме повестин жазганда дейт, чакан эле аңгеме жасайын дегем дейт. Анан аңгеме созулуп отуруп повестке айланып кетти дейт. Бир өзү ойлоптур да, планында бир 8-9 беттик ушундай чакан аңгеме болот деп. Жанагы өзү жомок айтып коюп, анан баласы, небереси кайра ошол бугун атып келгенден кийин небереси сууга алып кеткендиги жөнүндө эле окуянын өзүн баяндап берип коеюн деген да. Бирок ушунда мындай чоң экологиялык, социалдык проблемалар камтылып тургандыгы, улам ойду тереңдетип отуруп, жана буг эненин аңызы, Чыпалак бала жөнүндөгү чакан жомок ушундай кирип отуруп, анан 150 бетке
то есть 10 эсе көбөйүп кеткен, аңгеме эмес, повесть болуп кеткен да. Ушул сыяктуу эле ар кандай болот эми чыгарманын жазылыш процесси өтө татаал процесс да. Мисалы үчүн жана сиз айтып аткан Ак булут бул романга повесть. Берки болсо романдын ичинде өзүнчө аңгеме, бирок ошол баары чогулуп келип, мисалы үчүн жанагы убит өлтүрүү же өлтүрбөө аңгемеси Арсен Саманчиндин каармандык образын тереңдетип, анын турмуштук позициясы, принциптери дагы ошо анын образын толук чыгыш үчүн сөзсүз кызмат кылып турат да, ар тараптуу. Дагы бир эки чыгармасы жөнүндө сурагым келет да. Айтматовдун жанагы бүтпөй калды деп жарыяланып жүргөн Бахияна менен Кайрылып куштар келгиче. Булар эмне үчүн бүтпөй калган экен? Бахиянаны эмне үчүн токтотуп койгонун билбейм. Балким ал дагы башка бир чыгармага кирмек деп айткан жери бар да, ушу Ахматалиев агайдынчы. Мен да ушу күтүп жүрдүм эле, жанагы убит, ушу Бахияна баары бир чыгармага кирип кетет го деп ойлодум эле, бирок башкача болду дегендей ойдо айтканы бар. Анан жана Чоор жана жер деген чыгармасы жөнүндө да баяндамасын ушу конференцияда жасады го. Эмне үчүн чыкпай калды деп. Мен бул беткем, бирок мен ошол учурда ушу агайдын баяндамасын угуп отуруп, мен ал чыгарманы албетте тааныша алган жокмун. Аны ушу биздин Кыргызстандагы Айтматов таануучулардан Ахматалиев агай эле окуду окшойт. Кол жазмасында Мария Урматовнун уруксаты менен көрсөтүүсү менен окуп чыгыптыр. Анан ал киши айтпадыбы, бул чыгарма ушу макаласында жазган, мен макаланы окуп чыктым эле, айтып атат да, бул ушул Гүлсараттан кийин анан Ак кемеге чейин жазылса керек. Себеби ошо Гүлсараттагы айрым бир идеялар тиги Чоор жана жерде тереңдетилип атат. Анан кайсы бир деңгээлде ошонун каармандары, мисалы үчүн Чолпон деп, биз билебиз, Бүйсара Бешеналиева Чолпон балетинде аткарган да. Анан Чолпон деген бирок ал эми бийчи эмес экен, ырчы кыз катары. Эми мындай турмуштагы өзүнө художественный вымысел деген болот да. Анын үстүнө аны бир аз өзгөртүшкө турмуш өзү дагы түрткөн да. Анан ушу Чолпондун образында кайсы бир деңгээлде Бүйсаранын образы бар дегендейди айтат да. Эми анан азыр эми ачык айта берсе болуш керек. Эми Бүйсара жөнүндө ачык ушу чыгармасын балким ушу үй бүлөлүк шарт, бала бакыраадан эме кылып, балким ошол себептен мен өзүмдүн оюмда угуп отуруп, анан кыргызчадагы, орусчада жарыялабай, анан Болгарияда 74-жылда уже жарыяланып, жана чыгармаларынын тандалмаларында кадимкидей эле кирген экен да, бөлүгү кайсы бир котормошун чех тилинде жарык көрүп атпайбы. Бул ошол жана турмуштук шарттардан. Анан экинчиден агайдын Акматалиевдин мындай түшүндүрмөсү боюнча айтат да, көбүнчө ушу Ак кеме менен жанагы Чоор жана жердин окуялары, анан айтайын деген ой, идеялар катары жүрүп, анан предпочтенияны Ак кемеге берип, анан Ак кеме чыгып калган деген ойду айтып атат да. Жазуучу ошондой да, биринчи баягы черновой иштеп чыгат, анан кайрадан дагы басмага берердин алдында дагы тереңдетип, дагы кошумчалап чыкмакта. Эми балким ошол анын үстүнө өзү деле баягы баяндамада айтты го, Бүйсара Бешеналиеванын дүйнөдөн кайтып кетиши дагы бул чыгарманы дагы улантпай токтотуп койгон, негизге болгонуш керек деп айтты. Мен деле ошого мындай кошулат элем да, ошондой болсо керек деп. Ооба, жазуучунун Чоор жана жер аттуу чыгармасынын кол жазмасы бар экени белгилүү болду. Баарынан да кызыгы, ал чыгарма 1974-жылы Болгариянын адабий журналына басылып чыккан экен. Бул чыгармасын автор эмне үчүн кыргызчада, орусчада чыгарбай, кол жазмалар папкесине сактап келгени бизге белгисиз бойдон калды. Эми бул чыгарма кыргызчага которулуп, окурмандарга жетет деген ойдобуз. Эми бир аз артка жылалы дегендей да. Ошол 60-жылдарда Чыңгыз Айтматовдун атагы жаңыдан мындай чыга баштаган мезгилдерде ошол учурдагы прозаиктер, мисалы ошол эле Шабданбай Абдыраманов, Насырдын Байтемировдордун муундары да Айтматовдун прозалык чыгармаларын мындай кабыл алгылары келген эмес да. Биз адабияттын тарыхынан муну билебиз да. Чын-чынына келгенде Айтматовдун өзгөчөлүгү, ошолордон айырмачылыгы эмнеде болгон 60-жылдарда? Бул эми өтө мындай терең кенен сөз кыла турган нерсени талап кылган проблема. Бизде өзүңүз билесиз да, каармандык эпика деген болот да. Эпостарда дайыма баатырдыгы даңазаланат, же болбосо бир өзгөчө окуялар сүрөттөлүш керек. В общем, каарман деген бул кандайдыр бир эрдик жасаш керек. Анан жанагы советтик адабиятта көбүнчө эрдик деген эмне болду? Бул биринчи иретте жанагы эл душмандары менен күрөшүү, байларды, молдолорду шылдыңга алуу, жокко чыгаруу, анан эле эмгек эрдиги. Эмне кылыш керек? Же болбосо жанагындай болуп жамбактылар менен күрөшүү да. Ушундай түшүнүк болду. Айтматовда жанагы баатырдык, героика, каармандык бул турмуштук каармандыкка, же болбосо каармандын ички дүйнөсүн таанууга, адам таанууга тереңдей баштады да. Анан мисалы үчүн Сейдени алып көрүңүз. Сейде
эч кандай каармандык кылган жок. Ал керек болсо ушу согуштан качып келген күйөөсүн чыгарманын акырына чейин эле жашырып, коргоп, катып, коргоп, мейли даже ушинтип айткан жери бар. Элимде десе ошо десин, иши кылса ушу Исмайылдын башы аман калса экен деп айткан учуру бар. Бирок бул чыгарманын артыкчылыгы эмнеде? Бул мындай да, эми Исмайылды ошол чыгарманы окуп атканда, башка чыгармаларды окуп атканда, мисалы үчүн Какылдак, Чегиртке деген образдар бар да, эми өзүңүз билесиз, деги көл боюнда да ушул сыяктуу каармандар бар да, өзү эле аты айтып турат ким экенинчи, Какылдак, Чегиртке дегендейчи. Жанагындай дезертирлер же жалкоолор, ошолор менен окуп атканда мындай сразу эле антипатия терс каармандарга. Эми жөнөкөй каармандар, эми болуптур эми деп коесуң. Исмайылды окуп атканда Исмайылга жек көрүү сразу эле пайда болбойт. Ошол замат эле окуп баштаганда качып келсе эле, бул жексур шумшук турбайбы, бул дезертир турбайбы дебейсиң да. Анан же болбосо Сейдени, бул дагы шумшук турбайбы, бул ушу дезертир качып келген күйөөсүн катып атат дебейсиң да. Кадимкидей эле түшүнөсүң. Сейденин ошентип жанагы качкын күйөөсүн катып атканына, Исмайыл качып келиптир. Мындай карасаң Исмайыл деле жаман адам эмес. Антип сүрөттөйт. Айтматовду эч убакта мындай тескери терс каармандын сөзсүз эле жаман жагын изилдей бербейт да. Исмайыл эл катары эле эмгекти сүйгөн, энесинин алдында уулдук парызын түшүнгөн, ата салтын улантып эле жанакындай баласын тукумун улайын деген, Сейденин сүйүүсүнө арзыган эле жакшынакай эле эл катары жигиттерден да. Анан капыстан эле согуш пайда болду. Анан айтты да, жаңы баштаган турмушуңду ташта, чакырып чайлаша эле кайын журтуңду ташта, мына төрүнөн көрү жакын болуп отурган энеңди ташта, жаңы эле төрөлгөн уулуңду ташта, сүйгөн дыйканчылык кесибиңди ташта, анан ата бабаң көрбөгөн жерге барып тиги бирөөлөрдү өлтүр. Ошентип эл душманына каршы күрөш деп атпайбы, чакырык кылып атат. Анан Исмайыл анткиси келген жок. Жашынып калам деди, бирок ошонун трагедиясы кандай болду? Биз ошол чыгарманы окуп атканда ошо менен кошо жашап аткандай болобуз. Исмайыл билип эле турат канчалык моралдык кыйынчылык түшүрүп атат. Себеби байкуш энеси эшикке чыга албай калды. Энеси эл менен көргөн жакшы деген сөздөрүн айткан учурлары бар. Анан Сейде деле жашырып атат. Канчалык кыйынчылык башына салды, мисалы да. Сейде кыштын күнүндө ага тамак ташып атат. Ошону билип турат. Жанагы Исмайылдын ар намысы, ошол жашоого деген кызыкчылыгы, мен барбай өмүрүмдү сактап калам деген кызыкчылык. Балаканыңа суу куюп алсаң, алакандан сарып отуруп өзүнөн өзү эле суу төгүнүп калат го. Ошол сыяктуу сарып отуруп, түгөнүм аягында анан кошунасын уюн уурдаганга барды да. Биз только кечире албайбыз ошо Исмайылдын кошунасы Байдалынын жанагы 4 баланын ырыскысына кол салганы да. Ага чейинкилерин кечирип отурсуз. Ошондо Сейде да кечире алган жок, анан бетме бетке чыгып отурат да, дезертирлик менен де. Ошону биздин аксакал жазуучуларыбыз, кыргыздар көп эмитти да. Бул кыргыздар шерменде кылды дегендей эле ойду айтышты да. Эми кыргыздарды мындай коркок, качкын кылып атат. Биз деген Манастын тукумубуз дегендей бир ойлорду туудурду болуш керек да. Жазуучулар союзунун чогулушуна атайын Айтматовду чакырып алып тепкилеген учурлары болушкан да. Эми бир четте аларды күнөөлөгөнгө да болбойт да. Мисалы үчүн алар биринчиден ойлоп атат, биз улуттук намысты коргоп атабыз деп. Айтматов да улуттук намысты коргон. Экинчиден алардын мындай, кандай десем, кооздукту, көркөмдүктү түшүнүү принципи башкача да. Алар ойлойт, жанагындай баатырдыкты даңазалаш керек, сөзсүз түрдө. Мейли ал жоокердик баатырдык болсун, мейли ал эмгектин баатыры болсун, мейли ал кандайдыр бир адамдагы жаман сапаттар менен күрөшүүчү болсун. Обязательно бир баатыр, чыныгы каарман болуш керек да. Мындай бетке айтып, ушинтип күрөшүш керек деген ойду айтышканда, Айтматовдун принципи башкача. Айтматов ушу реалисттик, чыныгы реалисттик адабиятты баштоочу болду да. Принциптер туура келген жок. Ошон үчүн эми Абдрамановду деле, Токомбаевду деле, Сыдыкбековду деле күнөөлөгөн болот. Алардын түшүнүгү, алар калыптанган заман башкача болчу. Алар деген, мисалы үчүн, Толстойду жакшы окуй алышкан жок. Орус тилин билбесе, өзүлөрү мына 20-га 17-18-ге чыкканда араң тамга таанып атса, кантип аларды күнөөлөшкө болот? Айтматов деген все-таки Токомбаевду да окуду, Сыдыкбекти окуду, ошону менен катар Толстойду окуду, Достоевскийди окуду, Шекспирди окуду, Пушкинди окуду дегенде, анан Айтматов мына жаңы чыныгы көркөм адабиятты жаратты да. Ооба, маектешибиз адабиятчы Айнура Кадырмамбетова айткандай, Чыңгыз Айтматов кыргыз прозасына жаңычылдыкты алып келген новатор калемгер болду. Ал өзүнүн каармандарынын образын сыртынан эмес, ичинен ачты. Ички жан дүйнөсүн, жан дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөрдү тереңден аңтарып, адамдын өтө кылдат сезимдерин чоң чеберчилик менен алаканга салгандай көз алдыга тартып берди. Студиябыздын коногу адабиятчы Айнура Кадырмамбетова менен болгон маегибиз
улуу жазуучунун Жамила повести тууралуу болду. Мындай да, Жамиланы эмне кылды? Садык ала качып алды. Чыгармада бир аз мынтип айтат, сүйлөшүп алды деп жүрөт, бирок ала качып алды. Эгерде өзү сүйлөшүп чыккан болсо Жамила эч убакта жанагынтип кетмек эмес. Анан дагы бир ушундай бузук түшүндүрмөлөр бар да, мисалы үчүн мен турмушка эле байланыштуу айтып атам, чыгарманын өзүн талдап аткан жокмун, ошо турмуштук негизин айтып атам да. Айтат да, эми Садык деген согушта жүрсө, анан кийин Жамила мен сени сүйөм деген кат жазбай койду деп анан кетип калды. Жамила анткан жок. Жамила адамды издеп атат. Садыктын каттарынан. Садыктын каттары бири-бирине коёндой. Мен балким ошондой болгондур, бирок таптакыр өзүнүн ою жок. Ар бир келген кат ошол эле. Мындай калганда ар ким барганда түшүнөт. Жамила деген турмушка жаңы чыккан кыз, 18 жаштагы. Садык менен бир 2-3 ай жашап эле анан Садык кетип калды да. Садыктын ким экенин тааныган жок, хотя бы каттарынан Садык ким экен тааныгысы келип атат да. Ошол адам ким экен? Жок анда. Ким экендиги жок. Анан капыстан Данияр келип калды. Данияр жан дүйнөсү терең ушундай адам. Сүйүп пайда болду. Эгер өзүндө мисалы үчүн ушул азыркы мисал айталы да, азыркы бүгүнкү кыздарда Жамиладай талап, Жамиладай энергия, Жамиладай бир сулуулукка, бир тереңдикке умтулуу жок болсо, ал макул болуп эле жашай берет. Экинчиден, эгерде Жамила бала болуп калган болсо, баласын таштап кетпейт беле балким да. Булар кандай болот да? Эгерде ошол эле адам, мисалы үчүн Даниярдай терең адамды жолукпа турбаса, ал деле балким Садыкты күтүп жашап, анан кадимкидей эле уланып кетмек да. Бул өтө терең, бири-бири менен байланыштуу карай турган нерсе да. Анан дагы бир нерсе, мындай деп атпайбы азыр, салтты бузуп деп. Салтты ким бузган да, мисалы? Кыргызда эч убакта же эне атасынын макулдугун албай, эч убакта ала качып алчу эмес. Эгерде мисалы үчүн 19-жылында эле кимдир бирөөнүн кызын көчөдөн эле жула качып улакча эле салып барып келин кылып алсынчы, ал керек болсо ошол урууга, ошол элге 9 айып төлөп келинден да жок, керек болсо күнөкөр болмок. Анан жанакы Советтер Союзу келди, калың бербегиле, куда түшпөгүлө, анан жаштар өзүлөрү сүйлөшүп алсын деди. Жаштардын баары эле ошо сүйлөшүп бири-биринин сүйүүсүн тапканга мүмкүнчүлүк жок, возраст келди, үйлөнүш керек дегенден анан акырын жеңечинен сүйлөшүп, кудалашып, анан ала качты деген ошондон башталды. Анан бузулган салт тетиги 40-50 жылдарда күчөп кетти да. Анан Айтматов бир чети ушул жанагы ала качуу салтына каршы жазылган да, Жамила. Жаштар мындай өзүңөрдүн жашооңорду мындай бир аң сезимдүү түрдө кургула деген ойду айткысы келген болуш керек да. Анан ошол эле Жамилага мен мурдакыда бир сиз менен маекте айтсам керек эле. Күнөө силерде жердештерим деген бир макала жазган. Өзүнүн айылындагы эле бир ошолордун уруусундагы бир жаш келин эжеси менен келип арызданат да. Себеби ал жетим кыз экен, анан жакын туугандар эле билип, бирөөгө бир зөөкүргө, ара кечке алып берип коюптур. Анан ал байкуш күйөөсү соттолуп кетет ортодон. Анан кайра келип баягысын баштагандан айла жок. Анан Айтматовго ал убакта адилетти издеген кишилер көбүнчө ушу Айтматовго жетсем дегенде ойлор болгон чынындачы. Анан келет да, тем более айылдашы болсо ушинтип кууруп атабыз деп. Анан ошондо айылдаштарын уят карап жазган жери бар да. Эми азыр деген мындай жаштарга эркиндик бергиле, окусун, билсин, өзүлөрү тапсын деген эле ойду айтып атат. Жакшынакай эле ой. Эч ким азыр даже ошо жана кыйкырып аткан кишилердин сенин кызыңды, мисалы үчүн ошонун кызын да, ошо кыйкырып аткан кишисин бирөө көчөдөн жула качып кетсинчи бир. Кандай ич ачышат. Же ошол эле ала качылып кеткен кыз деле. Анан эми сырттан туруп алып, ой салт, ана мына дей берсе боло берет да. Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт. Чыңгыз Айтматов. Сиздер адабиятчы, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова менен болгон маекти угуп жатасыздар. Айтсаңыз, мына Айтматовду азыр туш-тушунан мындай изилдеп жатышат да. Бирок ошол эле учурда мындай Айтматовдун тилин изилдеген тилчилер эмнегедир мындай аз сыяктуу же жок сыяктуу да. Тилин эмне үчүн тилчилер атайын изилдебейт? Болот беле? Болсо керек, бирок тил боюнча такыр изилдөөлөр жок дегенге болбойт эми. Көбүнчөсүндө алар котормолордун тилин изилдеп жүрүшөт, ар кандай багытта. Мен чала бала барактап калган учурларым бар. Мисалы үчүн немец тилинде котормолорун. Анан болгондо да алар ошо адабиятчы катары эмес, тилчи катары мисалы үчүн фразеологизмдерди алат. Анан Айтматовдун чыгармаларындагы бир кайсы бир фразеологизмдерди мисал кылып алат. Анан кийин тиги немисчедеги фразеологизмди салыштырат, же синонимдерди, ушун тилдик проблемаларды алып ачыгында мындай лингва поэтикалык деп коебуз да. Тилдик дагы поэтикалык да экөөнү айкалыштырып бир изилдөө жакшы деңгээлде боло элек. Ал балким ошондой адис чыга электер изилдөө болуш керек да. Айтматовдун кайсыл тарабы изилдене элек деп ойлойсуз сиз? Мисалы ошо чыгармачылыгында же бардык тарабы эле изилдендүбү негизинен? Эми колдон келишинче ар бир чыгармасы чыкканда эле изилдеп атышат.
бирок жанакы Пушкин жөнүндө айтканы бар да, ким айтты азыр эсимден чыгып атат. Биздин ар бирибиздин Пушкин бирөө, бирок ар бирибиздин Пушкинибиз болуш керек дегендей да. Ушул сыяктуу анан замандын талабына жараша, мисалы үчүн Шекспирдин трагедиялары жазылганга деле уже 5 жылга жакын убакыт болуп калды го, дагы деле изденип атат. Пушкиндин чыгармалары жазылганына 200 жыл дагы деле изилденип атат, дагы да изилденет дегендей. Ошол сыяктуу эле ар бир адам доордун талабынан улам ушу Айтматовго кайрыла берет да. Бул чыгармасына эле эмес, мен ойлойм, уже публицистикасына дагы кайрылуу абдан көп болуш керек. Мен эми мындай дин багытында укмуш билем деп айтпайм, бирок өзүм мынтип ойлоп жүргөн ойлор бар болчу да. Мисалы үчүн Айтматов баягы Кудайга ишенгенби деген суроону берип калат. Анан динге ишенгенби? Ушул дин менен Кудай маселесин аябай чаташтырып алышат да. Эгер исламга ишенбесе эле ал Кудайга ишенбейт дегенди. Антип карап көрө турган болсок, мисалы үчүн дүйнөдө 4 дин бар да: иудаизм, христианство, буддизм, анан ислам дини. Анда мындай деп элестетишке болобу: асманда бир христиандардын башында бир Кудай отурат, буддисттердин башында бир Кудай отурат. Андай болушу мүмкүн эмес да. Бир Кудай, ошого бараткан жол, ошого сыйынуун жолу, ар бир диндин өзүнүн жол-жолдору бар да. Айтматов эч убакта динди такыр четке каккан эмес. Дин да бул адамдын рухун асылдандыруучу бир нерсе катары караган, сый менен караган, бирок вот кыяматтан баштап ушу динге бир модернизация дебейин, замандын талабына ылайыкташтыруу жана интерпретация болуп келген да буга чейин. Ошол болуш керек дейт. Анан жанакы Арсен Саманчиндин медиа форумда сүйлөгөн сөзүндө ушундай бир ойду айтат да. Ошол мисалы үчүн поптор, биздин имамдар, буддисттердин жана ламаисттердин дин башчылары дегендей, булар мындай ынтымакка келиш керек дейт да. Эгерде биз ушул цивилизацияны, адамзат коомун такыр бырын-чырын чыгарып жоготпойлу десек, менин диним укмуш, менин диним кыйын дебей дейт. Кудай бирөө, бирок ар бирибиздин ошол Кудайга бараткан жолубуз дегенде биринчи ушу керек болсо ушул диндеги адамдар ынтымакка келиш керек. Ошону терроризмге байланыштырып айткан учуру бар да. Сиздер адабиятчы, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова менен болгон маекти угуп жатасыздар. Айтматовдун чыгармалары, томдуктары, китептери адабиятчыларда, филологдордо бар да үйүндө. Мисалы сизде бар, менде бар. Бирок мындай филологиядан алысыраак, бирок көркөм адабиятты окугусу келген адамдардын көпчүлүгү ушул Айтматовдун чыгармаларын таба алышпайт экен бүгүнкү күндөчү. Биз ойлойбуз да, эмне үчүн ар бир үйдө болуш керек да деп. Учурунда баягы чыккан 3 томдугун албай калгандар, кийин 8 томдугун деле элдин баары ала алган жок, баарына жеткен жок. Биринчиден, экинчиден анын каражат жагы балким кымбат болду. Анан социалдык сеттерде электрондук варианты жок да. Бу кантип азыркы окурмандарга жеткириш керек? Китеп ар бир кишиге жетпейт баары бир. Эми басмаканадагылар ошо чыгаргандан кийин электрондук варианты дарыя болгондон кийин салса болот болуш керек. Эми алардын да өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Биз китеп түрүндө чыгарып анан сатсак дегендей да. Мен ойлоп атам, ушу мамлекет колго алып эле мейли басмаканалар китеп түрүндө чыгарып, биртке китеп түрүндө да керек, сөзсүз керек. Бул китептен окуган башка нерсе. Анан электрондук вариантын ушу койдуруш керек, бир чоң өзүнчө бир портал ачып керек болсо, международный деңгээлдеги сайт. Бул деген акча турат да. Аны кимдир бирөөлөр мындай жолго салып туруш керек дегенде, англис тилде, орус тилде, кыргыз тилде, жок эле дегенде бир 4-5 тил, мисалы үчүн бирөө англис тилди жакшы билген, бирөө орус тилди жакшы билген, бирөө кыргыз тилди, адистерди кадимкидей айлык төлөп өзүнчө бир портал ачып бирдеме кылып, ушундай камкордук керек. Экинчиден, эми албетте китептер чыгарып койсо жакшы. Анан мен дагы бир нерсени жана сиз кайрадан жана маегибиздин башына келгим келип атат, адабият керекпи дегенгечи. Адабият керек. Анан ошо адабиятты түшүнүү ким даярдайт? Мектептен даярдалат да. Азыр бизде ушундай бир, мен кийинки убактарда байкайм да, көбүнчө мектептин окуучу мугалимдери, ооба, чыгармачылык менен иштеген мугалимдер да көп. Ошонун арасында мисалы үчүн жөн эле информацияларды берип, анан кайра ошону сурап алганды бул адабиятчынын милдети деп түшүнгөндөр көп да. Мисалы үчүн Алык Осмонов 1915-жылы Чүйдөгү Капталаракта төрөлгөн, анан жетим балдар үйүндө чоңойгон, анан бир жырын берет, жаттатат, анан кайра ошону сурап алат. Болду ошол. Ошонун поэзиясын кантип түшүндүрүүнүн жолдорун даже ойлобойт да. Анан бизде ушундай нерсе бар да. Мен кыргыз тилин билем. Анан адабиятты окуган эмне оңой. Баягы ушак окугандай эле кеп да. Жамиля болуптур, анан кийин анын садакалага чыгыптыр, анан кийин күйөөсү окуш кетип калса, Танияр эчтеке. Ошону эмне мен окуучуларга айтып бере албайт экенмин деп ойлогон, мындай жеңил ойлуулук менен карап, кесип тандоодо дагы кээ бирлер ушу физикага, химияга тили өтпөгөн жаштар, бүтүрүүчүлөр адабиятты тандап алат да. Ал адабиятты да түшүнбөйт, анан кайра барып алып, жанагынтип мектепке барып алып, окурман тарбияланбай атат да. Чынында адабиятка абдан көңүл буруш керек. Себеби адабият ал искусствонун чогуу ортосу да.
театрда керек болсо чыныгы театрда адабияттан өсүп чыгат. Керек болсо музыканы түшүнүү дагы, сүрөттү түшүнүү дагы адабиятты мыкты түшүнгөн киши акырын ошол искусствонун башка тармактары менен дагы мындай жакшы түшүнө алат да. Ошон үчүн кандай десем, жана методисттер, билим берүү академиясы кыргыз адабиятын терең окутууга көп камкордук көрүш керек. Анан баягы биз мисалы үчүн китеп дүкөндөрүнөн көрүп калып атпайбызбы? Орус адабиятын кантип окутуу, анын жанагы керектүү маалыматтар менен каржылоо. Мисалы үчүн Пушкиндин бир чыгармасын окутуш үчүн бир мыкты методист өзүнчө бир китептер чыгарып койгон да. Пушкинди чыгармачылык менен мындай окут, андай окут, тигил маалыматты бер, бул маалыматты бер, моминтип көркөм окут, мындай суроо бер. Жанагынтип чала даярданып, жогорку окуу жайынан чала даярдалып барган адиске жөн эле астына баарын даярдап берип атат да, аштычы. Ушуну эле сен окуучуга берсең жакшы чыгат. Бизде ошондой методисттик куралдар жок болуп атпайбы, каражаттар азыраак болуп атат дегендей. Мисалы мектепте манас таануу деген сабак бар азыр. Айтматов таанууну ошо адабияттан өзүнчө бөлүп алып эле сабак катары киргизип койсо болобу? Мисалы Айтматов деле ошол кыргыз адабиятынын ичинде бир эле тема болуп окулуп кетет да. Ооба. Ал баягы башка авторлор сыяктуу элечи. Муну өзүнчө сабак кылса болот беле? Айтматов таануу же Айтматов окуу деп. Конечно, Айтматов таануу деп өзүнчө сабак берип койсо бир класс жакшы деле болмок. Ал Айтматовду тереңдетип окуса, кыргыздары тереңдетип окуганды ким тереңдетип окуйт дегендей. Ооба, окуп атышат. Мисалы үчүн мектеп программасына кирген Айтматов Россияда дагы же башка өлкөлөрдө деле, мисалы үчүн Кытай, Корея, Япондордо деле кайсы бир деңгээлде совет адабиятын окуганда сөзсүз Айтматовду өтүшөт да. Мектепте дагы, анан жогорку окуу жайларында жана филологиялык факультеттерде. Айтматовду эми кыргыздар тереңдетип окуса жакшы эле болмок. Сиздердин Айтматов атындагы институт Айтматовдун чыгармаларына байланыштуу дагы алдыда эмне иштерди кылат? Бизде эми Айтматов атындагы болгон менен биз ушул көркөм сөз тармагын изилдөө, биздики илим изилдөө, билим берүү тармагы эмес, жанагы методикалык каражаттарды чыгаруу эмес. Бизде ушул тетиги манастан керек болсо ага чейин эмгек ырлары, ырымдардан баштап, мына бүгүнкү акыркы мына Зайырбек Ажыматов дейбиз же башка акын жазуучуларга чейин изилдөө да. Эми ушул маселелер менен алектелет. Анан бизде көп эле иштер жасалып атат. Мисалы үчүн Залкар акындардын сериясын чыгардык. Анын тексттин өзү дагы мындай билимди талап кылат. Илимий подходду талап кылат да. Анан кээ бир ойлойт, эми текстин чыгарып койгон эмне деп. Анан кайра ошого комментарий жазуу, түшүндүрмө берүү, бул дагы илимдин бир тармагы да. Анан Манастандын академиялык басылмалары, жанагындай энциклопедиялар, мисалы үчүн Сагынбай боюнча, Саякбай боюнча өзүнчө энциклопедия чыгардык. Ушундай иш-чаралар, Алкул Осмонов боюнча энциклопедия чыгардык дегендей. Анан изилдөөлөр болуп атат. Мисалы үчүн ошол эле 20-ж жылдардын адабияты, же болбосо 50-ж жылдардын адабияты, же постсоветтик мезгилдеги аңгеме жанры деген сыяктуу изилдөөлөр болуп туруш керек. Ал ошо көбүнчө филологиялык факультеттин, то есть жана адабият окурмандарын барып тарбиялай турган, мугалимдерге керек боло турган, студенттерди тарбиялай турган илимий негизди түзүүгө аракет кылабыз. Анан илимий иш-чаралар болот, конференциялар дегенде. Ошол сериялар, энциклопедиялар мисалы жеткиликтүү нускада чыкпайт, Чыкпайт азыр мамлекеттик. Эми биз өзүбүз чыгара албайбыз. Биз өзүбүз мындай болор болбос айлык менен иштеп атабыз, мындай карагандачы. Анан биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгара албайбыз. Басмаканага мамлекет акча которбосо басмакана чыгарбайт дегендей. Бул демек ошол илимий чөйрөдөгүлөр үчүн гана жеткиликтүү санда чыгып атабы же эми кызыккандар библиотекадан, китепканаларга жеткендей чыгарып атабыз. Мына мисалы үчүн окурмандын китептикчесине деп мына биздин Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевтерден баштап жазуучулардын китебин чыгарууга аракет кылдык. Бул чынында 500 экземпляр, бул эчтекеге жетпейт. Даже Кыргызстандагы библиотекаларга бирден берүүгө да жетпейт. Бирок ошону жанагын эске алып, ушул биз кийинки даярдап аткан китептердин электрондук вариантын биздин Илимдер академиясынын китепканасынын сайтына койдук деп айтышты. Ошондой электрондук варианттарды берүү менен дагы акырындай эми чечилет го бул маселелер. Урматтуу угармандар, сиздер Шашкедеги Дилмаек уктуруусунан адабиятчы, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова менен болгон маекти уктуңуздар. Бул маек улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көз өткөн күнүнө карата даярдалган эскерүүбүз болду. Программаны даярдап алып барган Эльмира Ажыканова. Кыргыз радиосу.